жоготтур. Адака мырза, саясаттын айдыңызда сиз мындай жаш, амбициялуу кезиңизде келдиңиз, башкача айтканда 30 жашыңызда жогорку кеңештин депутаты болдуңуз. Ал учурда бул аябай эле чоң көрсөткүч катары бааланчу эле да. Анан катары менен 4 чакырылыштын депутаты болдуңуз, мамлекеттик катчы болдуңуз, спикер болдуңуз, Айтор Акаевдин да, Бакиевдин бийлигинде дагы иштедиңиз. Анан негизи ушу бийликте жүрүп жоготконуңуз эмне болду дагы? Анан тапканыңыз эмне болду? Кыргызстанда көп адамдарчы багы бийликте жүргөндө абдан байып кетишет экен да. Бул мындай аябай мүнөздүү көрүнүш. Туура айттыңыз. Мен саясатта жүргөн кезде мектепте окуп жүргөн балдар кечээ келе калып бүгүн пентхаусга чыгып кетишти. Пентхаусга чыгып кетишти. Чалкалап эл минбеген машиналарды минип калышты. Булар бул замандын, бул жалган дүйнөнүн жашоочулары, кулдары, байлыктын кулдары. Мен билесизби эмне жоготтум? Мен адамдык эркиндигимди жоготтум. Мен адамдай болуп, өзүбүздүн теңтуштардай болуп, каалаганымды жасап, каалаганымдай жашай алган жок. Кандайдыр бир калпка салынып калды дагы. Натыйжада элдин көзүнөн, сөзүнөн коркуп турдуңузбу? Ушул акыркы демим чыкканча корком. Акыркы демим чыкканча корком. Жөн эле титрейсиң да. Эл дагы ушунчалык билип алды азыр. Кимге сөз таасир кылат да, кимге таасир кылбайт. Гейлери кечирип коесуз, шымын чечип башына кийип алса дагы маани бербейт да, бул илгери ушундай болгон. Мындан эмнени күтмөк элек дегендей кылып коет. Кээ бирөөлөрү чүчкүрүп койгон болсо дагы кепке калат, сөзгө калат. Билесизби, ушундай айырмасы бар да. Бул коом бир үй бүлө. Баягы тил алган баланы, тил алган кызды ата-энеси көп жумшайт да. Алар эң кем уктайт, азыраак уктайт, конокода албайт, себеби үйдө калса, алар кетип калса жумуш токтоп калат. Анан тил албаган бир безерлер болот. Аларды жөн коет. Алар эртеден кечке чейин билген оюнун ойноп, билген жагында жүрүп, кечинде келип, тамактын жакшынакай жерин жеп алып, анан уктап калат. Ата-энеси ага көңүл деле бурбайт. Кой, айланайын. Эптеп эле 6 сан аман жүрсө болду деп коет да. Берки тил алчак балдарды, кыздарды идиш жууганда ошолор, көчө тазалаганда ошолор, отун жарганда ошолор, мал бакканда ошолор, чөп чапканда ошолор. Ошол сыяктуу мен баягы ушул мамлекеттен айттым го жана Бакиевтерден бир калем деп, бир калем сап албаган сыяктуу, бул мамлекеттен бир кирпич албагандан кийин салыштырса эле ушу мени кошуп салыштырышат да. Кыргызстанды бүтүндөй бөлүп, нан сындыргандай сындырып жеп алышты. Кап кекирип олтурушат, ошолор сүйкүмдүү. Ошолор сүйкүмдүү тилекке каршы. Себеп жалпы коомдун пейили, коомдогу улуулуктар, баалуулуктар өзгөргөндөн кийин ошолорду кыйын экен деген атка конуп калды да. Бүгүн мыкты поэзия жазган, ыр жазган акындарды кыйын дебейт. Мыкты комуз черткендерди кыйын дебейт. Аңгеме жазгандарды кыйын дебейт. Бүгүн кыйын экен деп кимди айтат? Жалаң уурларды кыйын экен дейт.